Бакай Ата командасы ак жана сары түспүлдөш. Клубу азыр Бакай Фонд командасынын пайдасында болууда. Дээрлик дарбазачы менен жеке чыгып калды жана бош калган. Кандай гана катачылык. Сокку жана Сулайманов. Жетинчи катар сандагы оюнчусу ачык болчу, бирок мына 10-чу катар сандагы Бекболсун Маматжанов бул беттештеги эсеп сандарын ачты. Голго чыгуу аракети. Бош калган Бурч жана ауттан оң капталдан оюнчун жазгыруу тузатылган сокку. Чабуулда оң капталга пас. Диагонал паста өтүп кетти, бирок Сулайманов кандай сейв. Көрүүчүлөр болсо, бул көк түстөгү жана ак түстөгү форма менен айтты койду дегиче 14-чу катар сан менен Бакай Фонд командасынын топ жана топ жоготуу. Бакай Ата командасы чабуулда дарбазачы менен бирге бир жана гол. Азыр көбүрөөк топко ээлик кылууну баштады. Өзүнө болгон ишеним пайда болду жана эсеп сандары теңелди. Бакай Ата топ менен сокку узатууга мүмкүнчүлүк жана кандай гана алда. Пас өттү дагы. Ким соккуну узатат? Кайрадан дарбаза мамысы. Оң капталга пас өттү жана кандай гана кооптоп алды. Азыр пенальти сериясы. Неме? Белек Кайназаров жана гол 1-1. Жана Сулайманов сейв жаратты. Мырзабеков. Гол. Бакай Ата алдыга чыкты. 2-1. Гол 2-2. Эсеп сандары теңелди. Жана гол. Бакай Ата командасы пенальти сериясынан жеңип чыкты. 3-2. Эми Бакай Фонд